Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Ассаламу алейкум кыргыз калкым. Бүгүнкү күнү бажа кейтин жараткан. Өтө кооптуу, өтө сыйкырдуу, дагы бир коррупциялык булак КТ Mobile боюнча ой жүгүртөлүчү. Мынакей Салам брендинде болуп уюлдук оператор чыккан атат. Чыкканда дагы биздин бюджеттен, биздин өкмөттөн 86 миллион доллар талап кылып, ошол уюлдук операторго сарпталат экен. Урматтуу премьер-министр, бул эмне деген шумдук? Бизде завод, фабрикалар, комбинат, цехтер жетиштүү болуп калган турбайбы? Бардык ошол нерселер курулуп калган турбайбы? 2 миллион тентип кеткен калкыбыз ошол завод, фабрикаларда иштеп аткан турбайбы? Бүгүнкү күнү биздин бюджет дефицит болуп атпайбы? Бизде профицит болуп, биз ошондой чоң акчаларды ушундай уюлдук операторлорго жумшасак бир жөн эле. Бирок бүгүнкү күнү андай болбой жатпайбы? Ошол акчаны андан көрө, мисалы, тетиги Дордой базар жактагы тала таштанды жака мусороперерабатывающий завод курбайсыздарбы? Мына жай келди. Ал түнү күнү түтөп, ошол түтүн Бишкекти каптап атат. Рак оорулары пайда болуп жатат. Аллергия оорулары пайда болуп жатат. Же болбосо бир завод, фабрикага жумшабайсыздарбы ошондой акчаларды? Эмне кереги бар дагы бир уюлдук оператор? Бизде мынакей О бар, Билайн бар, Мегаком бар. Ошолор жетиштүү да. Алакандай Кыргызстанга эмне кереги бар дагы бир уюлдук оператор? Же биз демографический взрыв болуп 2 эсе өсүп кеттикпи Кыргызстандын калкы? Мынакей Мегаком жылына орто эсеп менен 20 миллиард сом киреше алып келет. Силер азыр ошол Мегакомду дагы талкалаган атасыңар. Дагы бир уюлдук операторду алып чыгайын деп. 86 миллион долларды билбейм. Балким ошол акчадан жейсиңерби? Же кандай бир жаман оюңар бар окшойт. Себеби силер өзүңөрдүн мамлекетиңерге чыккынчылык мамиле кылып атпайсыңарбы? Токтоткула андайыңарды. Болбойт андай. Өткөндө мынакей калдайган кыргыз калкына алдадыңар. Мен билген жокмун. Менин бажамдын баласы ошол КТ Mobile 300 000 сом айлык алат экен. Бакыт Төрөбаев айтып чыкты го. Алдап атат премьер-министр. Андай болушу мүмкүн эмес деп. Мынакей мен өзүмдүн бажамдын баласы кайсы мектепке барарын билем деп. Андай алдабагыла да. Силер ошентип алдап туруп, өзүңөрдүн өкмөтүңөрдө эмне болбой атканын далилдеп атпайсыңарбы? Же ушундай эле 300 000 айлык алган кызматтар көппү? Билбей калгандай. Бир 10 чакты эле болуш керек менин эсебим боюнча. Биз граждандык коом бул КТ Mobile каршы чыгыш керекпиз. Кереги жок бизге КТ Mobile. Бизге завод, фабрика, бизге комбинаттар, бизге цехтер, бизге өндүрүш керек. Өндүрүш жолуна түшпөйсүздөрбү? Капкаяктаган алып келбей. Же эптеп эле капчыгыңарды толтуруп, эртең кетем ошентип бат-бат байып туруп эле кетип калыштын амалын издеп атасыңарбы? Болбойт андай. Азыр мен ар бир жаранга, прогрессивдүү жарандарга кайрылат элем. Урматтуу туугандар, келиңиздер каршы туралы бул балеге. Бул балеге биз каршы туруш керекпиз. Бул жакшылыкка бизди алып келбейт. 86 миллион доллар бул өтө чоң акча бюджеттен кесип кеткендей. Мынакей өзүңөр айтып атасыңар, бул улуттук маселе болот деп. А эмне Мегаком улуттук эмеспи? 100% мамлекетке караштуу го. Келиңиздер андан көрө бүгүнкү күнү биз чет мамлекетке толугу менен пайда алып келе турган уюлдук оператордон Мегакомго өтөлү. Билайндан Мегакомго өтөлү. Эгерде Мегаком бүгүнкү күнү 20 миллиард сом алып келип атса жылына, бардыгыбыз ошого өтсөк,
Балким 30 миллиард сом алып келет, балким 40 миллиард сом алып келет. Келгиле ошондой кылалы андан көрө. Бирок биз мынакей мен сизден кийин премьер-министрга да кайрылып кетет элем. Андай кылбагыла, ал жолго барбагыла, КТ Мобайл бизге кереги жок. Урматтуу премьер-министр мырза, сиз бир реформа качан алып келесиз? Сиз качан бир прогресс алып келесиз? Капкаяктагын эле ойлоп таба бербей. Сиз андан көрө тынч эле кетип калбайсызбы? Өкмөт арабаны тарта албай атасыңар. Өзүңөрдүн ыктыярыңар менен кеткилечи. Мынакей күндөн күнгө сайын сиздин дарегиңизге сын пикирлер көбөйүп атат. Андан көрө акылдуулук кылып туруп, сиз кызматыңыздан кетиш керексиз. Кетиңизчи. Урматтуу Дастан Арыспекович, Дастан Далабаевич айтып өттү, маалымат каражаттарында ушул сыяктуу эле дагы бир чоң чуулгандуу окуя бул мына Альфа Телеком. Мегакомдон жаңы эле түзүлүп аткан Кыргыз Телекомдун КТ Мобайл уюлдук компаниясы 345 миллион сом алып, эч иш жок, бирок килейген суммадагы айлыктарды алып отурушканы тууралуу мына коомчулукка чыкты. Биз дагы мүмкүн болсо парламент ушуга реакция кылып түзүшүбүз керек. Эмне үчүн мамлекеттик ишкана, дагы бир мамлекеттик ишканадан жөн эле жерден 345 миллион алыш керек. Ошого биз сөзсүз парламенттик комиссия түзүп, муну текшеришибиз керек. КТ Мобайл артында кимдер турат? Биздин угушубузга караганда өкмөт башчынын жакын туугандары деген сөздөр чыгып атат. Туугандары, алардын балдары, бажалары деген маселелер чыгып атат. Ошонун баарын териштирип коюшубуз керек. Ошон үчүн парламент буга дагы менимче өзүнчө бир комиссия түзүшү керек деп ойлойм. Рахмат. Рахмет, Жанарбек Кубанычбекович, мен каршы эмесмин. Болгону регламент менен кетели. Эгерде фракциянын чечими же болбосо тийиштүү комитеттин чечими болсо, комиссия түзүү боюнча палатага алып чыгыңыздар, аны палата чечип берет. Биринчи микрофон. Рахмат, Дастан Арыспекович, урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу өкмөттүн өкүлү, урматтуу президенттин өкүлү. Мен Жанар Кубаныч айткан сөздү кошоюн дедим эле да, мен ушул улуу Рамазан айында унчукпай эле коеюн дедим эле, бирок кечеги Альфа Телеком менен Кыргыз Телекомдун ортосундагы пайда болгон КТ Мобайлдагы эрендердин алган айлыгын көрүп, мен унчукпай коюуга тура албадым да, үйгө да жатып тура албадым. Чакалайдын чак түшүндө 345 миллион сом акчаны уурдап атса, анан биз ушундай улуу айда айткан уят деп унчукпай отура берсек, биздин өзүбүздү уурдап кетиши мүмкүн да. Эми парламенттик комиссия деп атпайбы, парламенттик комиссияга чейин депутаттык ушул жерде мен сүйлөп, транспорт комитетинде комиссия түзүлгөн. Аны мен жетектегем. Ошол кезде менин кесиптештерим колдобой койгон, кол койбой койгон. Кыргыз Телекомдун ичиндеги кыңыр иштери боюнча мен аныктама жазып чыксам, эч ким көңүл бербей койгон болчу. Ал жерде 8 кылмыш иши бар деп Коопсуздук кеңешинин башчысы Дамир Сагынбаев мага жазса, мен ошону ушул жерден айтсам, мени алдамчы кылып, тигини жалганчы кылып сотко берип, бүгүн мен соттошуп жүрөм. А 8 кылмыш иши сотко өтпөй турат. Мына ошол жерде КТ Мобайл да бар болчу, арда Актел да бар болчу. Ошол жерде сатылган жыштыктар миллиарддаган акчага деген мандемдер бар болчу. Мамлекеттин Коопсуздук кеңеши катчысы мага жазып атат. 8 кылмыш иши жөнүндө. Мен ошону ушул жерде айттым. Буну өкмөт башчы да билет. Мен ага жазсам, рассмотреть соответствие занимаемой должности Бакыт Ашаршемов десем, ал Боронов мага жазыптыр да, сотко өтпөптүр иш депчи. Эми сотко өтпөсө ким күнөөлүү? А бирок 8 кылмыш иши бар экен ачыкталып атпайбы? Аны Коопсуздук кеңеши башчысы, башкы прокурордун орун басары, АКСтин башчысы мага жазып атат да. А биз бүгүн 345 миллион сомду урдатып алып, унчукпайт. Ошон үчүн тармактык комитетте карап, парламенттик комиссия түзүү боюнча сунуш киргизем. Рахмат. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Азыр мына айлыктар боюнча Жанар Кубанычбекович жана Рыскелди Ченебекович айтып кетпедиби? Мен ушул маселени мындай бир глобально карасак деп көтөрөт элем. Мен фракциянын чечими деп айтып атасыздар, биз мына фракциянын чечимин чыгарабыз. Өзү негизи мына айлыктар боюнча мамлекет мекемелерде иштеп аткан айлыктар боюнча бир топ маселелерди айтып келебиз. Мына Кыргыз Энерго холдинг жана башка мына азыр КМ Мобайл деп чыгып калды.
Мындай карасак, урматтуу коллегалар, şu мамлекеттик мекемелерде иштеп аткан биздин Кыргызстанды şu саап атышат, эч эле тойбой атышат да. Şu комиссия түзүп, бүт эле мамлекеттик мекемелерде кандай айлыгы болуп атат? Кайсы мыйзамдардын негизинде премия алып аткан болсок, эмненин негизинде премия алып атат? Жана кошумча айлыкка кошумча акча каражаттар алып атканда ошол эмненин негизинде алып атат? Ошону бир ревизия кылып койбойлук ба? Ким жаман? Депутаттар жаман деп айтат. Мына бюджетти алар талкуулап атышат, бюджетти карап атышат, жеп атышат деген сөздөр угуп атабыз. Өзү негизи бюджетти биз кармабайбыз. Бюджетти өзү негизи өкмөт кармайт. Айлыктарды ошол дайындайт. Бүт финансы жагынан бүт өкмөт ошо жагынан көзөмөлдөйт. Өкмөт ошо боюнча эч кандай реакция кылган жок айлыктар боюнча. Ошончо мына Өнүгүү прогресс фракциясы биз да чечим чыгарып беребиз, комитет чыгарса чыгарып берелик. Ошол боюнча биз толугу менен КМ Байыл болсун, Кыргыз энергия холдинг болсун, бардыгы ошол айлыктар боюнча ревизия кылып чыгабыз.